Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызга колунан көр төгүлгөн Оуз чебер дизайнер Жамиля Станбекова келип отурат. Саламатсызбы эже? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Буюрса жакшы жетип алдым. Жакшы. Мына бүгүн жакшыбы? Шүгүр, манайым деле жакшы. Бүгүн албетте таң эрте сиздин өнөрүңүзгө, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө болот мына ошол өнөрүңүз туурасында, Оуз чеберчилик, дизайнерлик туурасында кененирээк кеп курабыз. Деги эле айтып өтсөңүз, ошо кийим тигүү жаатында канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Деги эле кийим тигүү жаатында 20 жылдан ашты эмгектенгениме. Башында жөнөкөй тигүүчүдөн баштасам, ошо көтөрүлүп өзүмдүн чакан ишканам менен азыр Кудай буйруса буйрутма менен заказдарды алып иштейм. Негизи ошо акыркы жылдары өнөр жай менен, кол өнөрчүлүк менен эмгектенген бул көп болду да адамдарчы. Анан ушу азыркы учурда мындан улам ушу атаандаштык күч болсо керек абдан. Ооба, атаандаштык абдан күч. Бирок өзүңдүн ишиңди жакшы аткарсаң, атаандаштыкка деле туруштук берүүгө болот бизде. Негизи ошол ар бир адамдын да өзүнүн кол жазмасы болот эмеспи? Өзүнүн кандай десем бир тамгасы десек да болот, Анан кийин ошол учурда сиздикке кандай болуп жатат бул жакта? Сөзсүз өзүнүн кол тамгасы болуш керек. Азыр ошо бирөөнү туураган болбойт да, мисалычы. Ошо изденүү жолдору сизде кандай болуп жатат? Изденүү жолдору Кудайга шүгүр. Азырынча эч кимден нааразычылык түшө элек десем болот. Анткени ошо кардарлардын өзүнүн каалаганын именно ошо менин кол тамгам менен тигип атам, жагып атат элдин баарына. Негизи эле айтып өтсөңүз, ошо кандай кийимдерге басым жасайсыз? Кыргызча этника кийимдерине басым жасайм. Көбүнчө? Кече кийимдерине басым жасайм. Ал эми ошо буйрутма түшкөндө эже кардарлар көбүнчө кандай стилде, кандай кийимге суроо талап коюлат? Кардарлар биринчи өзгөчөлүгүнө суроо талап коет. Кандай стилдеги? Этно стиль болсо деле өзгөчөлүгүнө, башка бирөөлөрдүкүнө окшошпош керек. Өзгөчөлөнүп, мисалы, той өткөрүп аткан кишилер өздөрүнүн бир өзгөчө болуп чыккысы келет бардыгы. Ошол сыяктуу буйрутмаларды алабыз. Деги эле кардар туурасында сөз кылып калдык. Айтсаңыз, ошо кардарларыңыздын басымдуу бөлүгү кимдер? Басымдуу бөлүгү, мисалы, азыркы тарапта бүгүнкү күндө чындыгында ырчылар, чорчулар, балким баягы чыгармачыл инсандар, жогоруда өзүңүз сөз кылгандай этно стилде, ар кандай стилдерде мисалы. Анан бүгүнкү күндө кардарларыңыздын басымдуу бөлүгү кимдер деп билсек болот? Басымдуу бөлүгү ошо чыгармачыл инсандар, бирок жөнөкөй инсандар деле толтура. Азыр ошо чыгармачыл инсандарды көрүп алып деле, болбосо өздөрү деле негизи эле азыркы акыркы 10 жыл эмес, эми акыркы 5 жыл ичинде ошо именно кыргыз өзүбүздүн кийимдерге басым жасаган, элдин басым жасаганы аябай кубандырып атат да. Анан ошо тиккен кийимдериңизди ушу чет өлкөлөргө дагы чыгарып калдыңызбы, пандемияга чейин деп айтсам туура болсо керек? Чет өлкөгө ошо пандемияга чейин былтыр мартта Екатеринбург шаарына барып келдик делегация менен. Ал жакта аябай биздин кыргыздын диаспорасы күчтүү экен. Анан бизди өздөрү каржылап, өздөрү жол киребизди төлөп алып барып, ошо конок кылып, аябай жакшы сыйлап, ошол жерде болгон Екатеринбург фэшн жумалыгына катыштырып бизди жакшы сыйлап жөнөтүштү. Аябай ыраазы болуп келдик. Ошо өзүңүздү өстүрүү үчүн чет өлкөлөрдө конкурстарга катышып калдыңызбы? Чет өлкөлүк конкурстарга катышып атам буюрса. Момда да катышып атам. Чет өлкөлүк эмес, мындай эл аралык конкурстарга. Кайсы жакта өтөт ошо конкурс туурасында дагы кандай маалыматтар? Акыркы жылы онлайн өтүп атат. Пандемияга байланыштуу, азыркы абарга байланыштуу. Мына кече жакын деле бир ошо немеге жибердим, өздөрү чакыруу жөнөткөн экен, ошол жака азыр бүт онлайн жөнөттүм. Результаты келе элек, Кудай буйруса.
жакшы. Демек баягы кандай болгон күндө дагы үйдө отуруп деле изденүүнүн үстүндө экенсиз десек жаңылышпайбыз, чындыгында. Сөзсүз үйдө отуруп эле тигем. Мен мисалы үйдө отуруп эле жасайм ушул иштерди. Үйдө эле кичинекей өзүмдүн ишканам бар. Ошол Кудайыма шүгүр. Деги эле ушул эгер сыр болбосо, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө деле кызык болуп жатса керек, кесиптеш. Баягы эжебиздин тиккен кийимдеринин эң арзаны, анан эң кымбаты канча болду экен? Баасына токтолуп өтсөк, эгер сыр болбосо. Эң арзаны мисалы ар кандай бюджет менен келишет да бизге кардарларчы. Анан мисалы фестивалга катышат элем деп жаш балдар келет. Карасаң мындай акчасы жок. Кээ бирөөлөр ошо каржылай турган кишилери деле жоктор болуп калат. Аларга минимальный иш кылып мага неметкен баасын эле чыгарып берем. Мындай жөнөкөй эмелерге 2,5 өйдө бир эле көйнөк мисалы 2,5 өйдө 10 миңге чейин болуп кетет. Жасаган ишине, андан кийин ошо материалына, сапатына жараша баалары кете берет. Ал эми айтсаңыз, бул жакта бизде ошо сиз сонун бир көйнөк менен келипсиз. Ушул көйнөк бул туурасында айта кетсеңиз, мисалы үчүн негизи ар биринде оймо чиймесин чечмелиши болот эмеспи? Ушу көйнөктөгү оймо чиймеси туурасында жана бул көйнөк кыз узатууга кийүүгө туура болобу же болбойбу дегенде. Бул Жалпы жонунан, көйнөк туурасында. Илинип турган көйнөк мисалы кыз узатууга туура келбейт. Бул фестивалдарга жана клиптерге, ошо жана белгилүү ырчылар мисалы клип тартканда, болбосо сахнага ошо ылайыкталган кийим десек болот. Фестивалдарга мисалы былтыр Аравияга кеткен кыздар, жаачы кыздарга тиктим, коллектив полностью бардыгы келишти, ошолордун баарына тиктим. Ошо сыяктуу кийим да болчу. Негизи ошо азыркы учурда биз көбүнчө чет өлкөнүн бренд кийимдерине басым жасап, ошол жактын кийимдерин жакшы көрүп кетет эмеспизби негизичи, чын айтканда. Анан сизге кардарлар ушул мага ушундай брендтен ушундай сыяктуу кийим тигип бериңизчи деп эметти түшөбүзбү, буйрутмалар? Ооба, андайлар дагы түшөт. Бирок ошол кийимди мисалы мен өзүмдүн бир кол жазмамды калтырасыз, калтырып, өзгөчөлөнтүп, мен момундай бирөөнү туурабайм, мен момундай киргизишим мүмкүн деп айтып, өзүңүздүн сунушумду айтып, анан ошого карата заказ алам. Айтсаңыз, деги эле ошо кардар деп калбадыкпы? Кардарлардын табити менен иштөө кыйынга турса керек, же сиз үчүн жеңил элеби, кандай келишесиздер? Ошол туурасында кененирээк токтолуп өтсөңүз. Башында кыйын эле болчу, азыр бирок бара-бара көнүп уже адамдын келбетине, мисалы, фигурасына ошого карата уже баягы билип каласыз. Билип калат экенсиң. Психолог катары. Сизге момундай жарашат, тигиндей жарашат. Өзү буну айтып турса дагы жок, сизге момундай жарашат деп эметсең, анан кийин өзүнүн айтканы эмес, тиги менин айтканым туура келип калышат. Анан өздөрү кайра макул болуп, ошону эметип калышат. Ошо кардарлар менен иштегенде уже көнүп калдым да. Айтор. Ооба, кандай болгон күндө да баягы тигип бүткөндөн кийин да кай бир учурларда баягы фигурасына десек болот, туура келбей калган учурларда оңдоп түзөө иштери дагы жүрсө керек, албетте. Сөзсүз да, андай көп эле болот. Башында болчу. Азыр мына уже көрүнүп калат экен да, адамга кайсыл жарашат, кайсыл жарашпайт. Өзүңдүн сунушуңду айтсаң, анан туура деп өздөрү ошентип калды да, уже байкалат да ар бир адамгачы. Башында ошондой моменттер да болду, бирок кардарга жакканга аракет кылып, оңдоп түзөө, сөзсүз ал болот андай нерсе. Ал эми ошо сиздин кийим тигип жатканда негизи кыргыздарда дагы тууганчылык да болуп кетет эмеспи? Тойго тиги жака сыртка чыккандачы, ошондой сунуштар түшөбү? Эми эжемсиң го, мындай тигип берип коюңузчу депчи. Андай учурлар аябай көп. Эми баары бир кыргызбыз да. Тааныш тунуш аркылуу келишет, мага момундай баада, тигиндей баада. Эми алардын деле оюна карап, көңүлүнө карап, анткени кардар дайыма покупатель всегда прав дегендей болуп.
Бизге туугандардын арасынан бизге кийим керек десе эле дароо эле ай бизден Жамиля кийим тигет да жүрө ошолорайбыз деп эле жөнөппү дароо туугандардын бардыгы. Андайлар болот, андай учурлар көп эле. Ооба, деги эле негизи чындыгында бул келечеги кенен кесип десек дагы, өнөр десек дагы болот. Негизи айтылат эмеспи, баягы адамдын көркү чүпүрөк деп жансыңарындай. Дал ошол өнөрүңүз менен дагы алдыда кандай пландарыңыз болуп атат келечекте? Өзүңүздүн жогоруда мына сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, үйүмдө чакан ишканам бар деп. Балким ошол ишкананы бир кеңейтүү максаты алдыңызда, планыңызда бардыр. Сөзсүз ал планда бар. Ошол максатыңыз жөнүндө кененирээк айтып өтсөңүз. Ошо чоң студия ачсамбы деген максатым бар. Студия ачып ал жерде өзүм эле эмес, дагы ошо окуучуларды алып окутсамбы, үйрөтсөмбү деген максатым бар, Кудай буйруса. Ошол максаттарым ишке ашып кетсе, Кудай буйруса аябай жакшы болот. Сизге ийгилик каалайбыз. Ал эми айтсаңыз, ушул бир кийимди тигиш үчүн сизге канча убакыт талап кылынат? Эгер мисалы үчүн кардараларда сизге кайрылганда бир убакыт шашма түрүндө да болуп калат эмеспи ошол учурда? Тез аранын ичинде. Тез аранын ичинде. Ооба, шашылыш буйрутмалар дагы бар. Шашылыш буйрутмаларды деле бүтүрүп бере алам. 3 күн аралыкта болот да. Эң аябай шашылыш болгондо 3 күн аралыкта бүтүрүп бере алам. Андан жакшы 3 күндө уктабай көзүңүздүн колуңуз менен абдан кыйын болсо керек. Андай күндөр аябай эле көп эле өткөн. Баштан көп өткөн, Ооба, деги эле ошол алдыдагы мына бүгүн бизге өзүңүздүн кол эмгегиңиз менен жаралган кийимдериңиз менен келип отурасыз. Ошолар тууралуу токтолуп, алдыдагы баш кийимдер дагы кандай көптөгөн чындыгында бизге чакан эле алып келсеңиз керек бүгүн таң эрте. Анан дагы кандай түрлөрүн тигесиз, ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз. Айтор баягы баш кийимден баштап бардык кийимдерди эле колуңуздан келсе керек. Ооба, баш кийимден баштап бүт аксессуарлары деп коет го азыр. Мисалы, куур, мончок, чачпак, ошондон бери бүт баарын эле колумдан келет жасаган. Мисалы, тебетейлерди, баш кийим жагынан айтсак, тебетейден баштап шөкүлө, азыркы жаш кыздар мисалы диадема деп коет, ошо диадема сыяктуу бирок кыргызча стилде кылып аны да жасайм. Ошо буйрутма менен бүт бардык нерсени эле жасап атам. Ооба, деги эле ушул сиз кол өнөрчүлүгүңүз менен жаачыларга дагы кийим тигип келгениңизди билебиз. Ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз, алардын кийген кийимдин стили сиз үчүн кыйынчылык жаратпайбы ошол туурасында? Жаачыларга тиккенде аларга деген ошо Арабияга барганда алар ат үстүндө жааткан кыздар болду. Ошолорго ыңгайлаштырып ат үстүндө кетип атканда монтип жаата турган кылып бүт кийимдерди ыңгайлаштырып тиккенге аракет кылдым. Бирок Кудайга шүгүр, бардыгы эле жактырышты ал кийимдерди. Чет өлкөлүктөрдүн баары келип сураптыр, дизайнериңер кийим аябай сонун тигилген экен деп. Ошо Кудайыма шүгүр. Ооба, деги эле ошондой улуттук кийимдерди тигүүдө көбүнчө оймолорго, орнаменттерге басым жасалат эмеспи, албетте. Анан ошол ар бир оймонун дагы орнаменттин бул чечмелениши бар чындыгында, туурабы? Ар бири бир өзүнчө бир тарыхты камтыйт десек дагы жаңылышпайбыз. Ошол учурда өзүңүздү өнүктүрүү максатындагы баягы чечмеленишин изилдөө максатында кимдер менен иштешесиз? Ошондой учурлар болду эле? Ооба, ар бир ою бизде кыргызда эле эмес, могу түрк тилдүү элдеринде ар бир ою өзү чечмеленет экен. Башында билчү эмесмин, чынын айтканда. Кийин азыр могу аябай күчтүү биздин саймачылар бар. Мисалы, Бурулмамбетова деген эже бар. Сайма жагынан, кийиз жагынан иштейт, политехте жана ошо Манас университетинде сабак берет. Ошол эжеден көп эле кеңештерди сурап, изилдеп, бардыгын ошентип билгем, ошентип үйрөнгөм да, саймалар боюнча. Ошол жашада азыр саймаларды кийимге түшүрөсүз, Ооба, сөзсүз. Антпесе, мисалы, туура эмес окулуп калса дагы уят болуп каласың да. Мисалы үчүн ошо сиз кийим тигип аткан жаш кызга кийим тигип атканда ага көбүнчө кандай саймаларды түшүрөсүз сиз? Сиз чечмелениши туура эмес болуп калып атпайсызбы, же бул сиздин кийимдин өзгөчө бир стилине карайсызбы, же жаш жарашыгына, балким жарашыгына карашы мүмкүн.
Жарашыгына да карайм. Анан кийин ошо жанагы жаш кызга, мисалы узатууга кетип атканда мен өзүм предлагать этем да, аларгачы сунуштайм. Мисалы могул ою булакты түшүндүрөт. Сен суу деген бир аял затына сонун нерсе. Ошону түшүрүп берейин. А бул ою мисалы умай деген аял затынын коргоочусу болот. Ошону түшүрүп берейин деп бүт оюну чечмелеп айтам. Анан өздөрү тандашып, могуну түшүрүңүз деп айтышат. Деги эле айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына биздин студиябызда азыр жалпы телегөрүүчүлөрүбүз көрүп тургандай эле улуттук кийим турат чындыгында. Анан ар бир кийимдин стилдери бар эмеспи? Сиз ошо кайсы стилине көбүрөөк басым жасайсыз? Же баягы кардарлардын табитине карата баардык кийимдерди бирдей жасай бересизби? Мен баардык кийимдерди жасай берем. Классикадан баштап, этника, бүт любой кийимди жасай берем десем болот. Ошол. Чоң рахмат. Ал эми классикадагы кийимге өзүнчө сонун оймолорду да түшүрөсүз, Ооба, классика кийимге оймолорду түшүрүп, мисалы азыр современный неофольклор деген да направление бар, ошол аркылуу дагы иштесе болот. Деги эле ушул баягы биз стиль жөнүндө сөз кылып калдык, ошо сизге өзүңүзгө кайсы стиль менен иштөө жеңилирээк? Мага ошо этника стиль менен иштөөгө жеңилирээк. Этника стиль менен. Көнүп калгам да, башынан көнүп калгам. Деги эле сиз баягы адис катары айтып өтсөңүз, сиз өзүңүз кайсы стилде кийинесиз? Ошол туурасында дагы кайсы стилге басым жасайсыз өзүңүз кийинерде мисалы? Өзүм кийинерде, мисалы, мен классиканы кийинбейм. Мен өзүмө кенен ыңгайлашкан кийимдерди, мисалы, кээ бир жерлерине гана этникалык элементтерди түшүрүп алып кийинишим мүмкүн да. Баягы негиз эле адамдын табитин тарбияласа болобу? Ошо адис катары айтып өтсөңүз, кээ бир адамдар чындыгында көбүн эсе эле көрүп кездештирип калат эмеспизби? Баягы өзүнө жарашыктуу кийимдерди тандай албай калган учурлар, бүчүлүштүктөр кездешкенчи. Анан ошо адис катары айтып өтсөңүз, деги эле адам өзүнүн табитин тарбияласа болобу? Ооба, адам өзүнүн табитин сөзсүз тарбиялашы керек. Мисалы, кийимден көп нерсе көрүнөт да, адам келатканда эле кийими көрүнөт да, биринчи кийимин карайбыз. Ошондуктан азыр эмне көп, курсы көп, азыр интернетте деле көп, өзүнүн табитин сөзсүз тарбиялап, өзүнө жарашыктуу, өзүнүн түстөрүн сөзсүз түрдө тандаганды билиш керек ар бир адам. Чоң рахмат. Ал эми айтсаңыз, көбүнчө ушу табият, адамдын ошо өзүнүн стили тууралуу айтып атасыз да, тарбияласа болот депчи. Мисалы үчүн азыркы учурда кээ адамдар түшүнө беришпейт, кээ бир адамдар өздөрүн тарбиялашпайт, өз табитинчи. Анан сиз буга кандай сунуш берет элеңиз адис катары? Кандай кеңеш айтат элеңиз? Тарбиялоонун жол жоболору кандай деп, Тарбиялоонун жол жоболору бул мисалы ошол эле интернеттен же болбосо курслар бар, 1 айлык. Арзан эле турат. Ошол курсларга кирип үйрөнүш керек. Анткени кийим биринчи көзгө көрүнөт. Сөзсүз үйрөнүш керек, ар бир адам өзүнө кийингенди үйрөнүш керек. Же болбосо дагы эле ошо специалисттерге барып, азыр специалисттер көп да, шопинг жасап берет, мисалы, адамга бутунан баштап башына чейин эмне жарашарын, эмне макияж кандай отурарын, кандай аксессуарлар отурарын, ошону полностью жасап бере турган специалисттер бар да, ошолорго хотя бы 1-2 жолу барып өзүнүн табитин тарбиялаш керек. Ооба, кандай болгон күндө да баягы замандын талабына ылайык заманбап стилде кийинүүгө не жетсин, чындыгында. Баягы сиз менен дагы да болсо ошол өнөрчүлүгүңүз туурасындагы кененирээк сүйлөшкүбүз келип турат, бирок убакыт деген чектелүү экен. Сизге дагы да болсо ийгиликтерди каалайлы. Анан ошо маек соңунда сизге эркин микрофон берели, келиңиз. Рахмат. Студияңарга чакырып, ушинтип маек куруп атканыма кубанычтамын. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Ошондой эле көрүүчүлөргө айтмакмын, өзүбүздүн уңубузду унутпайлы. Кыргыз кийимдери эң уникальный кийим деп да айтсак болот. Биздин кийимдерге суктанат, чет өлкөлүктөр аябай суктанат. Ошондуктан өзүбүздүн уңубузду унутпайлы.
Чоң рахмат биздин Терең студияга ыраазычылык билдирели. Баягы дал ушул өнөрүңүздү дагы да болсо өркүндөтүп, баягы көз майыңызды коротуп, колуңуздун уузун ушинтип элиңизге тартуулап өнөрүңүздү өркүндөтө бериңиз дейли. Чыгармачылык ийгилик болсун, бар болуңуз, ар ишиңизде ийгиликтер коштоп жүрсүн. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Рахмат. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо өз эфирибизди алда карай улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.